Саламатсыздарбы, биздин YouTube каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Камчыбек Ташиевдин уулу Томми Мол боюнча айыптоолорду четке какты. Бишкектеги Томми Мол соода борборунун улутташтырылышы боюнча коомчулукта кызуу талкууланып жаткан маалда Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз Ташиев расмий түрдө түшүндүрмө берди. Ал өз билдирүүсүндө ишкер Шаршембек Абдикеримовдун айткандары караандай калп деп атап, алардын үй бүлөсүндө мамлекетке кайтарылган бир дана объект өтпөгөнүн баса белгиледи. Мамлекетке кайтарылган бир дана объект эле эмес, бир топчу дагы биздин үй бүлөгө өткөн эмес. Эгер шек саноолор болсо тийиштүү комиссия түзүлүп, баардык кайтарылган мүлктөр боюнча дыкат текшерүү жүргүзүлсүн. Бул биздин үй бүлө үчүн да маанилүү, деди Таймураз Ташиев. Анын айтымында атасы Камчыбек Ташиев жана алардын үй бүлөсү мамлекетке кайтарылган мүлктөрдүн бир тыйынына дагы киришкен эмес жана өткөрүп алган эмес. Таймураз Ташиев коомчулукту, журналисттерди жана активисттерди бул маселени иликтеп, кайсы мүлктөр мамлекетке өткөнүн, канча баага сатылганын жана кимдерге берилгенин тактап чыгууга чакырды. В Кыргызстане тема возврата имущества в пользу государства остается одной из самых обсуждаемых. Особое внимание вызывает история торгово-развлекательного центра «Томми Мол». В официальном фильме ГКНБ под названием «Как вернули в пользу государства» этот объект был оценен в 26 миллионов сомов. Это примерно от 300 до 304 тысяч долларов США. Однако речь идет о действующем торговом центре площадью около 14-15 тысяч квадратных метров. Он расположен в районе, где стоимость обычных квартир, 3- и 4-комнатных, достигает от 300 до 350 тысяч долларов. Возникает закономерный вопрос: как коммерческий объект такого масштаба может быть оценен на уровне одной квартиры? Балдардын катарында ойногонду каалайт элем. Алладан сурап, эч үмүтүм үзүлбөйт. Балам басып кетет деп ишенемин. Умар катуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Имеющейся информации, после перехода в государственную собственность, объект был реализован через фонд госимущества. При этом покупателем стало лицо, которое, как утверждается, аффилировано с супругой бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Отдельного внимания заслуживает и другой момент. По наблюдениям, после ухода Ташиева с должности, практика активного возврата объектов в пользу государства фактически прекратилась. Это вызывает дополнительные вопросы. Была ли эта компания системной государственной политикой или носила временный характер? На данный момент остаются открытыми ключевые вопросы. Была ли проведена независимая рыночная оценка? На каких условиях проходила реализация объекта и обеспечена ли прозрачность всей процедуры? Функтор элге иштеш керек десе, аны бала чакасы менен камап куугунтук кылып атат. А Текебаев барып, туура функтор элге иштеш керек десе, аны иштесе дебейт. Мына кош стандарттуулук эки кыл мамиле деп мына ушуну айтат. Урматтуу тууган. Элдин маанайы кандай десем, баары бир. Өтө шайлоо деп мындай катуу кызып, али чоң мындай саясий кампанияга али аралаша эле экен. Бирок бир нерсени байкадым, шайлоо кампаниясы ушу эки топ шайлоодун тымызын уже баштап коюптур. Ал топтун адамдары, ошол талапкерлер негизинен бийликтин атын сатып жүргөндөр. Жарымысы мен президент Садыр Жапаровдун батасын алып келдим дегендер болсо, жарымысы мен Камчыбек Ташиевдин батасын алып келдим дегендей ачыктагы, түстагы, кыйырдагы саясатты ошолор баштап жүрүптүр. Чын айтайын, ошолорду көрүп, мен бул шайлоодон ошо көпчүлүк элге окшоп ренжип түштүм. Эмне үчүн дегенде, мунун арты жакшы эмес. Ушул эле бийликти колдогон, бийликти жандап жүргөн, бийликтин камчысын чаап жүргөн адамдар талапкер болуп барып алып, анан ушул эки адамды бир бийликте турган эки адамды экиге бөлүп,
шайлоо кампаниясын баштагандай болуп калыптыр да. Мындайча айтканда 2020 жылдын октябрь айында жогорку кеңешке өткөн Сооронбай Жээнбековдун эки партиясын окшоп атат да. Бир бийликтин эки партиясы барып, аяк эмне менен бүткөнү белгилүү эле. Азыр дагы бир эле бийликтин, ушу эки достун бийлигинен эки команда барып бири-бири менен тирешип аткандай болуп атат.